Куткаруучу деле ошол катардагы аскер кызматкери. Ал деле өзүнүн милдетин кылат, бирок башка жактан куткаруу жагынан 3 тирүү жанды алып чыктык. Ушунчалык жерде жашап атышканда саң астында бала чака семьясын кучактап, монтип кучактаган бойдо уранын астында калганда аларды көргөндө жүрөгүң ооруйт, сыздайт. Өзүңдүн балаң, өзүңдүн үй бүлөң көзүң элестелип кетет да. Кыргызстанга барганда кайрымдуулук кылам мен эми деген балдар болду. Жанагы боштуктарды жыттап, туруптун жыты келсе, ошо жерде издеп аттым. Жатам азыр жөнөйүн деп кетип калды бир ташта. Онда да аябай алыс жерикенде аны. Кени көз калдык. Эр жигит эл четинде, жол этинде дейт. Бул бала болгондон кийин элди коргош керек, тынчылыкты сармын салыш керек. Биздин уулам ушундай кыйын кырдаалдарда элди жер үчүн кызмат кылып жүргөн үчүн биз өтө сыймыктанып отурабыз. Ата-эне дайыма балдары жакшы болсо сыймыктанат. Ошол жерде издеп аткан мезгилде экскаватор монтип алып атты, куткаруучулар карап атты. Такыр карап атканда бир боштук пайда болуп калды, мына караңгы жер пайда болуп калды. Ошол жерде эле монтип балдар келип эле карап атышса, ичинде тирүү жаран бар экен, монтип эле пакырып калды, колун булгатындай бир чыйыктарын диштетип калды да. Баарыбыз сүйүнүп бир тирүү жан таптык деп, анан ичине кирип фонарик тамызганда айтып атты, артта менин үй бүлөм бар, дагы тирүү адамдар бар деп да. Өтө бир башкача сезимдер болду да ошондочу. Тирүү адамдар чыгып атат, аны көргөн сайын дагы бизге үмүт пайда болду. Уже жашап атыптыр, 10-күн, 12-күн да жашап атыптыр, дагы биз тирүү адамга тапканга мүмкүнчүлүктөр көп экен депчи. Издөөшүн токтотпой тездетип ошол жерден 3 тирүү жанды алып чыктык. Тилеге каршы бир үй бүлө экен, 2 баласы кайтыш болуп калыптыр. Ушунчалык жерде жашап атышканда тура да калбайт, отура да калбайт. Жаткан бойдо ушундай абалда жашап атышкан. Түнгү эртең мененки таңгыла тербеген үчүн жердин баарысы качып чыкканга мүмкүн болбой калышты да, бир серек кийиммен уктап атышкан. Бир турупту тапкан болсок, мисалы, барып аны алып атсаң, астында бала чака семьясын кучактап, монтип кучактаган бойдо уранын астында калганда аларды көргөндө жүрөгүң ооруйт, сыздайт. Өзүңдүн балаң, өзүңдүн үй бүлөң көзүң элестелип кетет да. Бир үйгө кирип калдым. Мындай фото альбом туруптур. Өтө бактылуу үй бүлө экен да, сүрөттөн көрүп турдум да, эгиз балдары бар экен. Кичинекейинен чоңойгонго чейин сүрөттөрүн жыйнап келген да. Ошо үй бүлө дагы ошо уранын астында калганда, ошо завалдын арасынан таап чыгышса кийин. Ар бир турупту алып чыккандан кийин перчаткаларды алмаштырып, антисептиктерди иштетип, маскаларды 2-3 катардан таап атты. Эми туруп мият деген бул баягы өлгөн адамды кыймылдатып же кармаганда алардан чыгып кетет да бир зат бар да, зыяндуу. Ошодон өтө балдар этияттап иштеп атышты. Бул деген буга чейин деле иштеп жүрүшкөн куткаруучулар ошон үчүн тажрыйбасынын негизинде өздөрүн дагы сактай билишти да. Бизде тапшырма болгон, биринчи кезекте өзүңөрдүн коопсуздугуңарды карагыла деген. Туруп миятка ооруган балдар болбоду, жакшы, бирок балдарды жыт менен да издеп калышты да. Иттин жардамында, ит жок мезгилде жанагы боштуктарды жыттап, туруптун жыты келсе, ошо жерде издеп аттым. Акча, байлык дегендердичи четке сүрүп койдук да, мындан кийинчи тынч эле жашайлы, үй бүлөбүз менен эле тынч жашасак болду. Байлык, дүйнө деген бул бир секундда жок болуп кете турган нерсе экен да. Ошону баамдап сезип келдик. Канчалаган байлыктары бар адамдар жок болуп кетишти да. Апат болбосун мындай, баарыбыз кайрымдуулук кылып, үй бүлөбүз менен тынч жашаганга эле жетпейт эч качанчы. Кыргызстанга барганда кайрымдуулук кылам мен эми деген балдар болду. Өзүбүзчө отурганда сүйлөшкөндө ошондой. Негизи сүйлөшүп отурганга деле убакыт болбой атты бизде. Ошо иш менен болуп эле.
Куткаруучу деген ким? Бул куткаруучу деле ошол катардагы аскер кызматкери. Ал деле өзүнүн милдетин кылат, бирок башка жактан, куткаруу жагынан. Куткаруучу деген өзүнө психологиялык жактан, физикалык жактан ар дайым карап жүргөн куткаруучулар бар да. Куткаруучу ким? Куткаруучу бул элдин саламаттыгын, элдин тынчтыгын, ар дайым элдин тынч жашоосун карап жашаган ушу куткаруучулар болот да. Эми эртең кайсы объектке барабыз деп пландап атканбыз да. Күнүмдүк эле. Пландап атканыбызда эле, күнүмдүк планда эле паспортуңарды жөнөткүлө, билет алат экен дегенде балдарга ушундай бир жагымдуу кабар болду да. Баары үйлөрүн сагынышкан, балдарын сагынышкан. Балдар калпактарын салып алышкан экен, сумкаларына калпактарын кийип, желектери үстү көтөрүп, даярданышып. Ошол Хатай шаарынын аэропортунан Стамбулга учуп келдик. Кыргыз куткаруучулар биздин жанагы формаларыбызды таанып калышкан аларчы. Таанып калышкан, аэропортко киргенибизде эле кол чабуулар менен баарысы бизди узатышты. Аэропорттон чоң аябай башталгандан акырына чыккыча чейин сатуучулар, аэропортто иштеген баарысы тизилип алып, аркадештер, тешеккүр, рахмат деп кол чаап узатышты да. Өтө сонун сезимдер аларчы. Өзүбүздү баатыр элестетип кеттик. Эми бул жакта иштегениме 2 жыл болуп калды, жакын 2 жыл болот. Жалал Абадта, Сузакта 600 үйдү суу каптап, ал ошол эле убакта Алайда дагы 140 үйдү жер көчкү алып, кырсыктар өтө көп болду. Бул менин тажрыйбамды өстүрүп, андан ЧС учурунда кандай иштөө керек, кайра мага өтө чоң мындай окуу болду да. 2 жыл убактында мен үй бүлөмдө дагы жакшы жетишкендиктер болду. Кыздуу болдум. Кыздуу болгондо командировкага кеткен. Алыс 3-4 күнгө барганда эле кабар келип калды, кыздуу болдуң депчи. Сүйүнүчтүү болуп, бир чети ишиңди таштап кете албайсың. Андан 2 күн убакыт өтүп эле кайра Баткенде куралдуу кагылышуу болуп калды, Кыргыз-Тажик чек арасында. Ал жака кеттик.